Assalamu alaikum, hurmatly эл кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын банктардагы курсуну көрсөтөбүз. Рубль, доллар, евролордун куну кандай болду? Сиздерге бүт көрсөтөлү. Бул бет маңдайында турган банк Компаньон банкынын курстары көрдүңүздөр, ушундай. Сатып алуу евро 93.500, сатуу 94.500, ал эми рубль 1.65, сатууда болсо 1.210, ал эми доллар болсо 87.320, ал эми сатууда 88.320. Ушундай урматтуу туугандар, кийинки банктардын курсун сиздерге көрсөтөбүз. Урматтуу туугандар, бул Оптиманын көрсөтүп жаткан курсу. Рубль болсо 1.65, 165 десек дагы болот. Ал эми сатууда болсо 1.200. Мына ушундай урматтуу туугандар. Кийинки банктардагы курстарды көрсөтөбүз. Урматтуу катталуучулар, достор, сиздерге дагы бир жакшы маалыматтарды бергим келип турат. Сиздер үй шартында эле үйдө олтуруп чыкпастан телефон, смартфонуңуздардан эле интернетке кирип, Google'га кирип маалымат алсаңыздар болот. Валюта кежи же валюта курсу десеңиз, бүт банктардагы валютанын курстары чыгат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Ош шаарында жамгыр жааганда суу өчөт. Элдерге ушинтип суу ташып берип жүрүшөт. Водовоз ишканасына чоң рахматыбызды айтабыз. Ар бир ушул жашоочуларга, домдорго, көп кабат үйлөрдүн астына келип таза суу таркатып жүрөт. Ош шаарына канчалаган мэрлер келди, ушундай маселени чечкен жок. Эми кандайдыр бир себептер бардыр. Акча жаатында же болбосо климаттык, жер ресурстары, мына ушундай иштер негизги ушул проекттерге, долбоорлорго, талапка жооп бербей жаткандыр. Көбүрөөк акча бөлүнбөй жаткандыр. Анын бир чоң себептери бар. Бирок 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында таза суу маселеси чечилбесе, анда уят. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Биздин каналга жазылыңыздар. Лайктан басып, комментарий жазып, активдүү болуп туруңуздар. Жакшы жана кабарларды сиздерге ыкчам жеткирип турганга аракет кылабыз. Сиздердин кызматыңыздардабыз, урматтуу туугандар.